Michel, mein Auge. Ортасына отырасың, кішкене жыласың. Жоқ, байқа қой қойыңдар. Дұрыс қой. Сен бер жыл бол. Şarkı.
옥수는 되고 나중에 앞에서 지금 꽉 찼어. 공격이나 직관으로 микрофонды kim çalsın araya? Kızıl olsa büyük travma. Bas. Şurada otururken Sahilden olursa. ne? Öldürük. Okçular mı oturuyor? Aslar verelim. Okçular mı bir kadar avaz tuttuğunda onday çalışılmayız abi. Olacak tutar.
бүгүнкү тегерек отурумга Жайыл районунун Карабалта шаарынын Дүйшө Куршаков атындагы номер 9-орто мектебинин окуучулары тарых мугалими Сагынбеков Жолдошбектин жетекчилигинен катышууда. Жана Токтогул районунун Новый айылынын Висина Капанова атындагы орто мектебинин окуучулары тарых мугалими Казакбаев Абдыразактын жетекчилигинде. Жана Бишкек шаарындагы Октябрь районунун номер 97-мектеп гимназиясынын окуучулары Абышев Алтынбек тарых мугалимин Андан эмесе биздин иш-чарабызды ачык деп жарыялайбыз. Биздин иш-чарабыздын алдыңкы сөзүн биздин Ишеналы Рабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарыхчы кыскасы улуттук билим берүү факультетинин деканы тарых илимдеринин доктору профессор Кубанова Жайнера Омаровна сөйлөйбүз. Bizim konuklarımız, biz kuvvançlarız. Sizler bizim üniversiteye geldiğinizde bu yerde tarihte yaşlıların bağları dışarıda. Ben öyle gelecekte okul bittiğinde buyurup mümkün bizge gelip kalasızlar. Anan bir grup boyunca ayıp verdi oluşken ya. Ayıp eksinirdi. Men de göstermiş olurken bulduğum bir bizim prezentasyonumuz. Bakar, bizim fakültemiz Kırgızistan boyunca bu en güçlü fakülte деп айтсак болот. Бул жерде абдан жакшы мугалимдер, илимдин доктору, илимдин кандидаттары иштешет. Анан бул жерде эң мыкты студенттер окушат. Азыркы күндө алар жаңы эле мугалим эмес мектепте. Алар Кыргызстандын ар кандай тармактарында ийгиликтүү иштеп келишип атат. Мен ойлойм, бүгүн презентация болсун, вообще презентация. Алып берели анда. Пока бүткүнчө анан бир сыйга көрсөтүп койсоңуздар. Анан Чыңгыз агайга өзүн тааныштырды болуш керек. Ушул Билге клубунда уже юбилейин качан белгилейбиз? Онда барбы? 2007-жылда, 2008-жылда. 2008 жылда быйыл 13 жыл, 13 жыл болду. Бул сонун 15 жылдан да чоң белгилешибиз керек. Республика боюнча жыл сайын 100дөн ашык, 150дөн ашык мектептерден олимпиадаларды өткөрүп келишет. Анан жакшы жери 11-классты бүткөндөр катышса, ошол контракттан скидка берилет да. Анан мен ойлойм, балдар аябай 7-класстан баштап катышты. 7ден 11ге чейин, 5ден эле, жакшы экен анда. 5ден 11ге чейин экен. Анан мен бүгүн сиздерге баарыңыздарга ийгилик каалайм. Сиздер канчалык көбүрөөк ушундай иш-чараларга катышсаңыз, сиздерге ушунчалык жакшы деп ойлойм да, келечекте жакшы болот. Ошон үчүн сиздердин бүгүнкү иш-чарага ийгилик. Азыркы кезекте иш-чарабыздын башкы ачылышы катары Жүсүп Абдрахмановдун күндөлүгү менен 100-жылдык көркөм окуу менен баштасак, биринчи курстун СЕОК 12-21 тобунун студенти Жаныбек Бекмырзанын аткаруусунда.
әрекет жасайын. Бұл ойымды мен өте эле кечигип ишке ашыра баштадым. Бирок кеч болбосо кеч болсун. Азыр сен мени жападан жалгыз баарынан ишенимдүү дегелеп уштаган досумсуң. Кайсы бир мезгилге чейин сен мага ишенимдүү досум болосуң. Бирок менин колумда турганда гана мен сага ишенем. Ал эми башка жанга кеткениңде кыянат кылып кетесиң. Сени сатып кетпейт деп айта албайм. Бирок кандай болгон күндө да мен сага баардыгын эч көпкөй чачпай, жашкынбай айтып берем. Кандай болгон күндө да мен сага саясий ишмер катары же болбосо жөн эле катайгы пенде катайга айтып берейин. Бир гана өкүнүчтүү жагы сени угуп кана тим болуп, бирок жооп бере албаганым. Жараткан маңдайыма жалгыздыкты, кандай гана кыйынчылык келбесин, ар дайым андан жол таап чыгып кетүү түйшүгүн буйруп гана коюлду. Бирок мына ушундай тагдырыма моюнсундап көрө керек. Досум, сага айткандайымды жананан айтпашым керек. Менин көзүм тирүү турганда гана мен сага ушундай талап коем. Ал эми көзүм өткөндөн кийин жазгандарымды кимдерге айтсам, кандай айтсам десиңби? Анда мен менин ой толгой баянымды башыман нелер өттү, келечекте мени эмне күтүп турат, баарысын тыңдап көрдүм. Кечээ Ташкенттен Москвага жетип келдим. Темир жол тизмеси тууралуу маселелер боюнча келе жатам. Маселе чечилип калганына ишенбейм, бирок баары же жок деген ишенимди колдоп келишет. Байкуш менин кыргыз калкын, сен өз тагдырыңды өзүнө ишене албаган, бирөөнү сүйүп калып, анын айынан сени таштап кетип жаткан бактысыз бир балага ишенип тапшырып койдуң. Балдарым, жада бир тууган эмне болот? Эмне болмок эле? Жашоо деген улана берет да. Тoko, бир бöөрүм сага абдан кыйын болот үчүн. Чын эле мени баян кылды. Чын эле баарын таштап кетип каламбы? Баардыгын таштап кетип каламбы? Жок. Жок. Жана жок. Мен жашашым керек. Мен күрөшүп келген, дагы эле күрөшүп келе жаткан нерселердин баарынан аны менен биришке, жалпы революция үчүн күрөшүүгө убада бергенмин. Ал дагы жакында биз менен бирге жалпы иш революция үчүн күрөшүүгө убада бергенмин. Мен эмне болуп жатам? Түшүнбөйм. Кош болбосун. Эртең сөзүбүздү кайрадан улантабыз. Рахмат Бекмырза. Эмесе биздин
номер 9 Карабалта шаарындагы номер 9 Дүйшөнкул Шопов атындагы орто мектебинин окуучусу 5 класстын окуучусу Кенжебек Кариев негизи башка окуучусу келмек, ал өзүнүн үй бүлөлүк себептерине байланыштуу оозун алмашка болуп калды. Анда эмесе мектепти таанышпай кетсек. Саламатсыздарбы, бизге уюму уюштурган кереге отурушунун катышуучулары. Мен Жайыл районунун Карабалта шаарынын номер 9 Дүйшөнкул Шопов орто мектебинин окуучусу Кенжебек Кариев. Биз өзүбүздүн мектебибиз боюнча чакан слайдердан келгенбиз. Ошол слайдыбызга назар салсак. Чүй облусунун Жайыл районунун Карабалта шаарында Дүйшөнкул Шопоков атындагы номер 9 орто мектеби. Карабалта шаарындагы бул номер 9 мектеп Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун ысымын алып жүрөт. Дүйшөнкул Шопоков орто мектебинин 1966 жылы Союз учурунда ишке берилген. Алгачкы бүтүрүүчүлөр 1967 жылы бул жаңы салынган мектепти аякташкан. Мектеп Союз учурунда салынса да спорт залы, балдар асканасы, кичи маданий зал менен 3 кабат кылып курулуш берилген. Кенже класстар үчүн мектеп ашканасы жана кичи маданий зал. Бул биздин мектептин сырткы көрүнүшү. Мектеп орус мектеп болсо дагы биздин мектепте жетекчилер бөлөк улуттан болгон. Бул мектеп 2013-2011 жылдар аралыгында жабылып калуу абалында болгон. Ошол мезгилде азыркы жетекчибиз Хан Людмила Николаевна директорлук кызматы дайындалып, бул мектепти оор кырдаалган чыгарган. Директор Корей улуттун болгонуна карабастан кыргыз улуттарга жана башка улуттарга эч кандай кысым көрсөтмөгөнү менен башка жетекчилердин өзгөчөлөнүп турат. Мектепте жалпысынан 40 мугалим иштеп, 1165 окуучу окуйт. Алар кыргыз, өзбек, казак, татар, уйгур, орус, корей жана башка улуттардагылар. Номер 9 Дүйшөнкул Шопоков мектебинде да мектеп музейи уюштурулган. Бирок окуучулардын саны жыл санап өскөндүгүнө байланыштуу мектеп музейи учурда китепканага айланып калган. Бул биздин спорт зал, бул биздин китепкана. Бул биздин спорт зал. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Эмесе Жайыл районунун Карабалта шаарындагы Дүйшөнкул Шопов атындагы номер 9 орто мектебинин
8 Б классынын окуучусу Шашенбеков Валерий баяндамасынын атын айтып койсоңуз. Саламатсыздар. Бизге уюштурулган кереге отурумдун катышуучулар киши куш келиңиздер. Мен номер 9 Жушан Кошоков орто мектебинин 8-классынын окуучусу Шашенбеков. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги Чүй облусу Жайыл району Каралташ шаары Жушан Кошоков атындагы номер 9 орто мектеби Кыргыз Республикасынын Касым Тыныстановдун үй-бүлөсү. Касым Тыныстанов менен жубайы Түркүлүү 2 уул 2 кызды тарбиялашкан. Советтик революция чын жүрөгүнөн ишенген жүрөк балдарына теңдик, эркиндик, кыздарына эркек кишилинчан аттуу ысымдарды берген. Касымдын уулу баласы Темик 1925-жылы туулган. Туугандарынын эскерүүсүнө караганда Темик атасы Касымды жазбай тарткан өтө зээндүү бала болгон экен. Темик 12 жашка келгенде Касымды камап кетип, дайынсыз жоготушуп, үйүн тоноп кетишкенден кийин акыл эс кирип калган Темик энеси Түркүлүү менен тартаган азапты тартып, 8 жашар карындашы Бердикти, 5 жашар энеси Эркиндикти колунан жетелеп эч жака батпай үйдө батырып, баш паналап калышкан. Тыныстанов аттууга кеткендер кийин жеси калган Түркүлүү апа балдары менен бирге катуу азап тартат. Кай жерге барбасын эл душманын үй-бүлөсү делип, эч жерге батпай өз элине бөтөнгө айланат. Ошентсе да эч кимге зар болбой балдарын билимдүү кылып тарбиялаганга жетишет. Жубайлардын тун уулу Темикти туугандары Касым Тыныстановго окшоштурушкан. Кийин гана ардадан 3-4 жыл өтүп, баягы коркунучтуу анттуу себепсиз сүйрөп кетүүчүлөргө токтолуп, ортодо аз убакыт болсо да тынчтык орноп, бир эми ички эмес сырттан кол салынган дагы бир жолу адамдардын жүрөгүнүн үшүн алган атамекендик согуш башталып, чын жагынан бойго жетип калган Темик мекенди коргоо үчүн фашисттер менен согушка аттанып, анда ал жагынан гана медтехникумга тапшырып окуй баштаган. Согушка кетип башына ок тийип, жарадар болуп келгенден кийин алган жараты айыкпай, көп өтпөй энесинин колунда кыйналып жатып каза табат. Үйлөнгөн үлгүрбө артында туя калбай агасынын жетпей калган кыялы экинчи уулу Эркиндик орундатат. Эркин Тыныстанов хирургия бөлүмүнүн ийгиликтүү аяктайт. Коомчулуктун бүт толосуусуна, жаман сөзүнө карабай, бир нече райондук ооруканаларга башкы дарыгер болуп иштеп, медицина илимдеринин кандидаты, доцент маамдары алат. Эркин Тыныстановдун эскерүүчүлөрүнөн мен 1929-жылы Чырпыкты айылында туулгам. 3 бир тууган элек. Атам камалып кеткенден кийин НКВДшниктер келип, апамды, мени, агам Темикти үйдөн кууп чыгышты. Адамган граммофону бар болчу патефондой, бирок андан да чоң ошону жана килемдери көтөрүп кетишти. Кирбеген эшигибиз калган жок. Ар бир кимдин үйүндө квартиралап көнүп жүрдүк. Агам Темик согуштун азабынан каза болгон. Бирдик карындашымдын уул кызы бар. Өзүмдүн биринчи аялымдан 3 кызым неберелерим бар. Экинчи аялымдан уулум Темик Америкада окуйт, дипломат болом дейт. Апам болсо 1991-жылы 81 жашында дүйнөдөн өттү. Өзүндө мединституту бүткөндөн кийин Ошко айдашты. Кызыл Кыяда 1,5 жаңы ноокатта 4 жыл хирург, баш болуп иштедим. Оштон келгенден кийин 1957-жылы аспирантурага кирдим. Кандидаттыгымды жактап атканда 1956-жылы акталган, атам 1960-жылы кайра эл душманы аталды. Анын таасири мага да чоң тийди. Докторлук
диссертациямды жактайын деп Москвага сурансам чөзбөй коюшту. Мединститутка сабак берип, кургак учуп, институттун хирургия бөлүмүндө иштеп, чоң операцияларды жасап жүрүп, пенсияга чыктым. Деп Дыңстанов экинчи уулу Эркин баштап өткөн окуялардын ушундайча баяндап кайрылуу менен эскертет. Биз бүгүнкү отурушта Касым Дыңстановдун үй бүлөсү тууралуу баяндама даярдап келебиз. Анда урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары, биз мектеп орус мектеп болгондугуна байланыштуу бул окуучулар кыргыз тилин такалып сүйлөп атат. Баарыңыздардан кечирим сурайм. Чоң рахмат. Баяндама үчүн баянга чоң рахмат айтабыз. Окууларга ийгилик болсун. Жакшы окуп, Касым чоң тарабай болуп, элибизге чоң чыган иштерге белгилүү болгон атуулардан болуңуздар. Анда эмесе ушул биздин сыймыктуу Касым Дыңстанов атабыздын көп түрдүү, көп кырдуу өнөрлөрү, таланттары, ишмердүүлүктөрү бар экен. Касым Дыңстановдун акындык өнөрүн дагы биз билебиз. Мына ошол Касым Дыңстановдун ойноо аттуу ырын 1-курстун СОК 12-21 тобунун студенти Тарлайбек уулу Элия Көркөновдон алыш. Саламатсыздар, урматтуу конференциянын катышуулары. Бул Касым Дыңстанов бул ырды саясий репрессияга, ошо саясий куугунтуктар башталганда жазган экен. Касым Дыңстанов ойлобоп, достук кылам ушул баштан эстесең, түшүндүрөм, туюндурам эстесең, эгер көнбөй адетиңде иштесең, мен да көнбөй буруламын тез кетем. Билесиңби, бир кездерде койбодуң, салыптырмак уруп сабак болбодуң, аке-жаке жалоонун утун шабай, топ сыяктуу тоголонттум ойнодуң. Ал ойлобо, алсыз дагы начар деп, айкайласаң айтканыма басар деп, айтканымдай орундап, иштегенде бирилер деп жашар деп. Жогал коюн таттуу кыял түбүңдө, жетиш чыгар көргөн борон түнүңдө, кайбет менен эми сага кул болом, бал түрөсүп баш көтөргөн күнүңдө, баш ийбейм, баш ийгизген күндөрүм, баш ийгизген күндөрүм, колум болот кайрылбаган көзүм от, ачуулансам биктиктеймин өлтүрөм, жардам берем сенден жардам албаймын, өнчүмөсөм талбаймын, ал канатын жан жеткизбей озоочу, ал канатын сууга чөкпөй учуучу, ал жоголбойт жоголуучу мен эмес, жоготуучу али жетип сен эмес. Сен билгенди мен да жакшы билемин, куркак акыл менде да көп кем эмес. Достук сөздө, душман сөздө түшүнсөң, ачык айтам өлбөймүн деп ойлобо. Анда эмесе биздин тегерек отурумдун кезектеги коноктору Сокулук районунун Новая айылынын Гүлсина Кабанова атындагы орто мектебинин тарых мугалими Казакбаев Абдыразак сөз берет. Үзбек күндүз зор бекен ағасының туу кармак байконамасы барат аталган. Манас атабыз баштаган андан бери кемеңге таанышман татуулаштын улуу өзөттөрүн үлгү тартуу берген өлкө келечегин өргө сүйлөйт жаштар келип отурасыңа армансыздар. Бүгүнкү конференция Жусуп Абдрахмановдун жана Касым Дыңстановдун жашырмачылыгына карата болуп жаткан конференциянын уюштуруучусуна Билге студенттик уюмуна жана Билге уюмунун жетекчиси Мантурул Чыңгызабаевга терек ыраазычылык айтып өтөбүз. Biz özümüz dayanıp gelgen atayın ilmi баяндамалар бар. Ошолорго көңүл буруп көзөңүздөр. Анда 7-ci класстын окуучусу Амангелдиева Диана келип өзүнүн мектепти тааныштырат сиздерге.
orta mektebi. Біздің Ақбар ауылындағы орта мектептің имараты 1989 жылы жұмысшыларға жатақхана қатары пайдалану үшін салынған. 1991-2005 жылдары Айсалбекова мамлекетінің мектебінен башталгыч класс филиалы болып ашылып, 2005 жылдан 11 жылдық болып иштеп келет. Аталган мектепте жалпысынан 325 окуучу билим алып, аларга 22 мугалим билим берип келе жатат. Мектептин директору Момунбаева Гүлза. Мектеп Нобе айылына жакын жайгашкан 8 багынчылык бирикмелеринде жашаган жарандардын балдары билим алып, тарбияланышууда. Биздин мектептин коридору ар бир класста 16-20 окуучу окушат. Мектебимизде чакан китепкана бар. Бул жакта балдар келип окуп турушат. Мектепте тамактануучу жай. Бул жерде 4-класстан 1-класстан 4-класска чейинки окуучулар тамактанышат. Сабак учурундагы көзөмөлдөр, сабакта активдүү катышабыз, кызыктуу өтөт. Мектебимизде спорт залы жок болгонуна байланыштуу эл тарбия сабагы эшикте өтөт. Суук болгон учурда биз класста шахмат ойнойбуз. Мектеп ичинде чакан маданий иш-чаралар болуп турат. Мектеп ичинде маданий иш-чаралар окуучулар үчүн саякаттар дагы уюштурулуп турат. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, саламат болуңуздар. Çoğun rahmat diyelim, mektebi turan жақсы kızıklı slaytlarda bizge gösterip verdi. Bu жерде дагы майлер турган жагдайларды байкадыңыздарбы? Спорт зал жоктугуна байланыштуу кыштын гранчилесинде тышта дене тарбия сабагын өтүүгө мажбур болуп атышат. Демек сиздер кээ бир мектептерде аталыштуу заманбап спорт залдар, спорт комплекстер курулган. Ошол кээ бир мектептерде алтырган бассейндерден демек ошол билимди алуудагы түзүлгөн шарттарды урматтоо менен, ошого шыгырдоо менен жакшы көңүл коюп окушубуз керек. Биз буюрса жалгыз эле Капарова атындагы мектеп эмес, деги эле Кыргызстанда мындай мектептер өтө көп. Ошолордун баарысы жакшы заманбап билим берүүгө ушундай алдыңкы технологиялар менен камсыздалган мектептер болуп кетишине тилектенип турам. Анда эмесе Медербек кызыбыздан 11-класстын окуучусу баяндама жасайт. Бүгүн мен сизге Жусуп Абдрахмановдун Жусуп Абдрахманов мамлекеттик жана саясий ишмер болуу менен бирге тарых илиминде да белгилүү салым кошуп кеткендиги белгилей кетүү абзел. Абдрахманов өз элинин тарыхын изилдөөчү катары республиканын тарых илимин үйрөнүүсүнө башатында турат. Аны республиканын тарыхы боюнча алгачкы эмгеги 1928 жылы Кыргызстан деген ат менен жарык көргөн. Кыргызстанда кыргыздар өлкөнө келгенден кийин оор турмушу, совет билиминин орношуу, жалпы эле 10 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болуп кеткендигин жазган. Эмгекте өзү тууралуу эч нерсе жазбайт. Бирок кыргыздар кандай өнүгүү жолунда экендигин көрсөтөт. Мындай кызык фактыларга туш болобуз. Мал чарбачылык 1914 жылга салыштырмалуу 54%га көп продукция өндүрүп жатат. Ал эми дыйканчылык бир аз солгун жүрүп жатат деп жазган. Ошондой эле ал өз сөзүндө көчмөн калк кошумча кесип катары дыйканчылык менен алектениши керек деген. Жайыт маселесинде да кайрылып, жайыттарды канча сактап калыш керек, кандай пайдаланыш керек деп баардык тармактарда сөз кылат. Соода сатык, ден соолук, билим берүүдө бир топ жылыштар болгонун да айтат. Мага агартуучулук жагы көбүрөөк кызык болду. Анда Октябрь революциясы орногондо чейин кыргыздар 92,5
пайызга сабатсыз болгон дейт. Бул биз үчүн абдан маанилүү маалымат. Анткени буга чейин көп маалыматтарда революцияга чейин кыргыздар туташ сабатсыз болгон деп айтылып келген да. Ал эми Абдрахманов 7,8%га эл сабаттуу болгонун көрсөтүп жатат. Кийин изилдөөчү Айтбек Жаманкараев статистикалык маалыматтарды карап изилдеп келип, ал дагы 7,8%га эл сабаттуу болгонун жазат. Экөөнүн маалыматы дал терс жатат. Абдрахманов өз эмгегинде кемчиликтерди да көрсөткөн. Эми кандай болот деген суроо коюп, өз көз карашын жазган. Бул ушунчалык кызыктуу. 1928 жылы ал өзүнүн болгону 27 жашта бала болгон. Жаш болгонуна карабастан өлкөнүн келечегине ишенимдүү карайт. Мисалы, англистер Кыргызстандын эң кооз жери Каракол фронтонун Швейцария деп атайт. А негизи Кыргызстандын бүткүл табияты шарты боюнча Швейцария болгонго толук мүмкүнчүлүгү бар дейт. Кыргызстан Иракка чыгыш өлкөлөрүнүн арасында эң алдыңкы өлкө болгонго толук кудурети бар деген ишеним менен өз китебин аяктайт. Анын эмгегин келечек муңга карата керекли деп айта элебиз. Анын 1916 жылда көтөрүлүш жөнүндөгү деген эмгеги Кыргыз тарыхнамасында 1916 жылкы көтөрүлүшкө арналган эмгектеринин арасында ордундуу орунду ээлейт. Бул эмгегинде автор падышалык Россиянын колонизаторлук саясатын маңызын көтөрүлүшкүн негизги себебин объективдүү ачып берген. Жусуп Абдрахмановдун бул эмгегинде келтирген пикирлерди, маалыматтарды азыркы күндө да өз баалуулугун жоготкон жок. Аталган эмгекти биздин көптөгөн тарыхчы изилдөөчүлөрүбүз пайдаланууда жана пайдалана бермекчи. Ал эми анын күндөлүгү болсо ошол доордо окуп үйрөнүүдө изилдөөчүлөр үчүн тарыхый блог катары эң чоң илимий баалуулукка ээ. Жусуп Абдрахманов ички сезимдерди баштап ошол кезги СССРдин жалпы саясий абалын күндөлүгүнө эч өкпө чачпай, жасалмалуулуктан алыс болуп жазып турган. Алгачкы жазуу 1928 жылы августта жазылса, акыркысы 1937 жылы ноябрда кагазга түшүрүлгөн. Ал күндөлүгүндө адамдар деле табият кубулуштары сындуу өздөрүнө үйрөнүп келет. Достор деле көп. Бирок чын-чынына келгенде баарыбыз жалгызбыз. Баарына жалгызы мен эле болушум керек. Менден жалгызды табуу кыйын. Пенде деген турмуш тиричиликтин ойку кайгысынан оңой эле өтүп кетем деп ойлойт. Менин баамымда турмуш дегенин каалаганча калчап, анан адамды бир күнү акыркы күнүнө алып келет. Күрөш жеңиш эмес, ар бир күнүң жаркылдаган жакшы кубаныч эмес, деп жашоо жалгыздык тууралуу жазган. Ошол эле учурда борбордук бийликтин саясатын сындап, революциянын сыналган жоокерлери катардан чыгууда, өлкөнүн абалы начарлоодо, эген даярдоо начар, өнөр жай товарлары жок, дыйканчылыкта иш жүзүндө репрессия жүрүүдө, айлананын каратынан каптай баштады. Совет бийлиги үчүн жүз болбойбу деп жазган. Абдрахманов өзү сындагандан эч качан качкан эмес. Муну анын акыркы ой санаган байкуш элим жашоосунун уюштуруу жетекчилигин мендеги чөпөндөргө ишенди. Өз элинин ишеничин актай албаган мен ушунчалык эле акмакмынбы? Жок, андай эмес. Мен элимдин жаман балдарынан эмесмин. Ооба, жамандардын катарында эмесмин деген ойлорунан түшүнсө болот. Жусуп Абдрахманов Кыргызстандын чыныгы патриоту. Бул инсанга кыргыз мамлекети түзүлүшү үчүн күрөшүүнө ар бир кыргызды айдым этиши керек. Чоң рахмат Мырза. Көңүл бургансыздар үчүн чоң рахмат. Барыңыздарга окугаңыздарга ийгилик. Келечек илимдүү жаштардын колунда. Келечек сиздердин колуңуздарда. Арча социалдык улуттук билимдердин факультетинин биринчи курсунун студенти Акматова Айзада Касым Тыныстан Манас күндүзү аттуу көрмөктөрмүш. Касым Тыныстанов Манас күндүзү. Сай-сайдан чымырканып кулатып таш, оң коруп кедергени кылган талаш, башталып Алатоодон чүйгө карай, күзгүдөй сулсу тунук агат талас, урматтуу көз жаш менен ал күмбөзгө коюлган өткөн күндө баатыр Манас. Күмбөздүн салынганын кандай чалап, болгонун нечен жүз жыл мурун эбак, Манастын эл бакканын, эл чапканын, кимдигин кандай жагын чын аныктап,
Мурунда окуучуга сүйлөп берген айлана дубалына жазылган кат бул күндө ырайымсыз чатчоонан мурунку жазуусузу түшкөнүрөөк. Али да турат күмбөз табыркатып, көргөндү ойлондурат көңүлүн тартып, алыста көрбөгөндү даңкы менен өзүнө саат кумардантып, эрте кеч тоонун жели жомок кылып, күмбөздө толуп жаткан сырлар айтып, бул күндө ырайымсыз жатчоонан уйкуда жаткан эди кайраттантып, ала тоо асман менен деңгээлдешип, көтөрөт көкүрөгүн бой тирешип, манасты эр ичинде кирпиктеп, талашат айга күнгө теңештирип. Капчыгай, бийик зоого чер карагай, күмбөздү күзөтүшөт кезектешип, жылгадан туйлап аккан тунук кулак, манастын сөзүн курат маектешип. Бишкек шаарындагы номер 91-мектеп гимназиясынын тарых мугалими Атышев Атырбек. Арбаздар, урматтуу керек отургучулары, коноктору. Биринчиден, ушул бизге чыган уюштуруп берип аткан сиздердин мугалимиңиздерди окуткан, тарбиялаган 2007-2008 жылдардан бери ушул Билге студент уюмун негиздеп, андан бери жүздөгөн миңдеген мугалимдерди, студенттерди тарбиялап келген Аман Туруулу Чыңгабаев Стафичев кол чапкылыңыздар. Бүгүнкү темабыз Жүсүп Абдрахманов менен Касым Тыныстановдун 120 жылына арналган тегерек отурум. Касым Тыныстанов биздин азыркы бүгүнкү мамлекеттүүлүгүбүзгө, эгемендүүлүгүбүзгө, ошондой эле кыргыз тили, кыргыз адабиятына зор салым кошкон чоң инсандарыбыздын бири. Ошол менен бирге эле Жүсүп Абдрахманов 26 жаш курагында мамлекеттин башына келип, ата-энесинен, бир туугандарынан айрылып калса дагы эч нерсесине карабастан алдыга гана умтулуп турган инсан экени баарыбызга сабак болуп, сиздерге сабак болуш үчүн ушул иш-чараны уюштуруп берип аткан Билге студент уюмуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бишкек шаарындагы Октябрь районунун номер 91-мектеп гимназиясынын мектеп таанытым слайдын тааныштыруу үчүн Нарбек кызы Бакытхан Тургунов Акбарды чакырып алсак. Баарыңыздарга салам. Бүгүнкү конференциянын катышуучуларына жакындуу маанайы тартуулар менен бүгүнкү таанышуубузду баштайбыз. Мен номер 91-мектеп гимназиясынын 9-классынын окуучусу Нарбек кызы Бактыхан. Жана ошондой эле биздин мектеп Бишкек шаарындагы Октябрь районунун номер 91-мектеп гимназиясы. Номер 91-мектеп гимназиясы Бишкек шаарындагы Октябрь районунун Каражыбач жаңы курулушунда жайгашкан. Ал 3 кабаттуу жана ошондой эле айнала тегерегинде бактарактар менен курчалган. Жана мектептин тарыхын айта кетсек, Каражыбач конушундагы көптөн күткөн тилектер ишке ашып, 2013-2011 жылдары биздин экс-президент Роза Отунбаеванын жардамы жана ошондой эле катышуусунда биздин мектеп номер 91-орто мектеп болуп ачылган. Бул сүрөттө көрүп жатасыздар, ошондон беребиз. Жана ошондой эле 2010-2011 жылда биздин мектепте 967 окуучу жана 58 мугалим болсо, азыркы учурда 1700дөн ашкан окуучулар окуйт жана ошондой эле 100дөн ашкан мугалимдер эмгек кылат. Жана ошондой эле мектеп гимназия деп 2013 жана 2014 окуу жылда 28 декабрында билим берүү башкармалыгынын приказы боюнча биздин мектеп орто мектептен мектеп гимназия статусуна ээ болгон.
Калпак күнү. Бул жакта ошол Ак Калпак күнүнө карата жүрүш болгон, ошондо да биздин мектептин окуучулары активдүү катышкан. Мектептин окуучуларына ыңгайлуу билим алышы үчүн атайын окуучуга ылайыктуу жаңы технологиялар менен инновацияланган. Жана ошондой эле биздин мектепте ар кандай ийримдер дагы кездешет. Ар бир сабак үчүн атайын ийримдер бар. Ал жакка катышып, окуучулар өзүнүн билимин дагы тереңдетип алууга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошондой эле ар бир класста болбосо дагы бизде компьютердик класстар, электрондук доскалар жана башкалар менен жабдылган. Жана иш-чараларга активдүү катышат деп айта кеттим. Жана ошол иш-чараларды өткөзүү үчүн бизде атайын жыйындар залы да бар. Ал жакта дагы көптөгөн окуучулар катышып, активдүү отурушат. Биздин мектепке каралган. Айта кетсек, мектептин ичинде спорт зал жана сыртында спорттук аянтча жайгашкан. Бул да болсо биздин мектептин окуучулардын спортко болгон кызыгуусун арттырып, алардын ден соолугун чыңдоого мүмкүнчүлүк түзүп берет. Китепкана адам акылынын алтын казынасы демекчи, биздин китепканада ар кандай китептерге бай. Айта кетсек, жеңил китептер, жеңил сүрөттөргөн китептерден, жаш балдар үчүн жеңил сүрөттөргөн китептерден татаал жанрдагы ар кандай чыгармаларда жазылып чыгармалар бар. Биздин мектепте окуучулардын ден соолугуна камалуу абдан каралган. Айта кетсек, биздин медициналык кызматкерлери темөө жүрүү үчүн атайын медкабинети бар. Ал жерге окуучулар өзүлөрүн жаман сезип, ооруп жатса барып көрүнсө болот. Жана ошондой эле алып келүү акысыз жүргүзүлөт. Мектебибиздин 11 сыныптан тарыхчы болсо да, Бишкек шаарында башка мектеп гимназиялар менен тең тайлашып келет. Спорттук таймаштарда дагы, илимий жаатында дагы орундарды бербей, алдын жакка келет. Эске салсак, 2020-2021 жылы окуу жылында бүтүрүүчүлөрүбүздүн 4 окуучу алтын табла менен бүтүргөн. Окуучулардын билимге болгон кызыгуусун, табиятка болгон мамилесин, мекенге болгон сүйүүсүн арттыруу үчүн тарыхый маданий жерлерге экскурсия кылып, темага байланыштуу сабактар өтүлөт. Бунда болсо биздин окуучуларыбыздын сабакка болгон кызыгуусун арттырып, билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн минут канча бир көргөн жакшы дегендей, биздин окуучулар өз менен барып экскурсияларга барып, ар кандай нерселерди көрүп, маалыматтарды ала алышат. Бул биздин окуучулардын экскурсияга баруу себептери. Ошол менен биздин таанышуубуз аяктады. Номер 91 гимназиясынын окуучусу Тумгатарова Айбери баяндамасын баяндамачы мен Тумгатарова Айбери жана баяндаманын темасы Жусуп Абдрахмановдун мамлекеттик ишмердүүлүгү. Байкош кыргыз элин өз жеке турмушун тындай албаган, бир адамды сүйүп калган азабын жанын куюурга жер таппай жүргөн жаш балага тапшырды деп ишендирди. Болочоктогу саясий ишмердин атасы Абдрахман Балапанов үй жана болуш болгон. Ал 1916 жылдагы көтөрүлүшкө каршы ошол жылы Кезүү оорусуна чалдыгып каза табат. Өркөттүн өз куручусукка салган азабы муну менен гана токтоп калган эмес. Анын энеси жана 7 бир тууганы нарындагы көтөрүлүштөгү басуудан өлтүрүлөт. Ошентип энеси Токой экөө жолго жетип калган 15 жаштагы Жусуп Тургунбай эл менен кошо Кытайга качат. 1 жылдан соң мекенине кайтып келип, каракол гарнизонунун офицерлеринин аттарын, короосун карап, жанын кыра баштайт. Совет бийлиги орногондон кийин партиялык курулушка баш оту менен киришкен Абдрахманов алгачкылардан болуп
комсомолдун катарына өтү. 1920-жылы Россия комсомолунун 3-курултайына өкүл катары атышат. Курултайда советтик бийликтин жол башчысы Владимир Ильич Ленин менен жолугуп, экөө узак убакыт аңгемелешип, кыргыз тилинин адилин көтөрүп, иш кагаздарды эне тилине өткөрүүгө аракет кылган. Абдрахманов Кыргызстандын азыркы четиктерин намыктап, ал гана эмес өлкө аянтындагы кеңейтүүнү максат кылган. Эл өз эмгегин өзү чечиш керектигин белгилеген коомдук ишмер Абдыкерим Сыдыков жана ошондой эле Ишеналы Арабаев сыяктуу чоң чыгандар менен бирге Борбору Жалал-Абад болгон СКдын Арал деңизине чейин созулган Кара Кыргыз, Кара Калпак автономиясын түзүү идеясы менен чыгат. Тилекке каршы бул идея ишке ашпай калат. Бирок Абдрахмановдун аракети менен Алегенде автономиялык облус, андан кийин автономиялык республика болгон Кыргызстан өз эмгегин алгачкы СССРдин карамында Советтик республика болуп калат. Юсуп Абдрахманов 1927-жылы март айында болгону 26 жашында Кыргыз АССРинин элдик комиссарлар төрагасы болуп тайынтылат. Ал бул кызматты аткарган 5 жыл ичинде жаңы түзүлгөн жаш республикадагы бардык маанилүү жумуштарды баштайт. Эл жана өлкө үчүн айыл чарба, өнөр жай, билим берүү, укук, маданият сыяктуу тармактарды түзөйт. Өжөр жана тайманбас өкмөт башчы өлкөдөгү кээ бир маселелер боюнча борбордук бийликке баш ийбеген саясатты жүргүзгөн. Колхоздошуу башталганда чоңдордун каршылыгына карабастан кооперация идеясын көтөрүп, көчкөн калкты жабыр көтөрүп ташууга макул болбой, жергиликтүү шартты билбеген Москвалык кызматкерлерди катуу сындап, кыргыз тилинин ролун жогорулатуу, улуттук кадрларды даярдоо жана кызматка коюу маселелерин ар дайым көтөргөн. Ал турсун Сталинге 2 жолу кат жөнөтүп, Москванын туура эмес саясатын билдирген. 1930-жылдагы айтылуу ачарчылык башталып, Украина, Казакстанда миллиондогон адамдар кырылып жатканда Абдрахманов бул көрүнүштү алдын ала сезип, Кыргызстанда чыйналгандарынды жогорку жактагыларды каршы чыкканына карабастан Москвага жөнөтпөй коет. Ошентип канчалаган кыргызды ачарчылыктан сактап калган. Бирок так ушул жагдайдан кийин улутчул келгилөөлөрүнө себепкер болгон. Абдрахманов 1933-жылы сентябрда Компартияга каршы аракеттенген деген жалаа менен ишинен бошотулуп, партиянын катарынан чыгарылат. Юсуп Абдрахманов 1937-жылы камакка алынып, ага антисоветтик террорист, социал туран партиясын түзүүчү деген жалаа күнөөлөр коюлат. Кыргызстанда совет бийлигин кулатып, өзгөчө мамлекет түзмөкчү болгон деген айып табылат. Бирок түрмөдөгү адам чыдагыс кыйноолорго карабай күнөөлөрдү мойнуна алган эмес. Юсуп Абдрахманов 1938-жылдын 5-ноябрында өлтүрүлгөн. Ошентип Абдрахманов мекени үчүн, эли үчүн, биздин жарык келечек үчүн өз жанын берген инсандардын сап башында турат десек болот. Абдрахманов 1958-жылы гана толугу менен акталган. Кызыктуу баяндадан үчүн чоң рахмат айтып. Анда эмесе биздин окуучулардын, конокторубуздун баяндап берген баяндамалары аягына чыкпашы. Азыр эгерде балким бир аз кыйын болсакчы же чарчап кеткен жакшырарбы? Окуучулар улай берсек, дагы жарым сааттан ашыга баяндамалар да. 15 мүнөттө тилүү алабыз. Окуучулар тышка чыгып туулган жазып келген. Андан 45 мүнөт, 50 мүнөткө чейин чыдабай кетишет да. Анда эмесе бир аз тыныгып кылалы. Азыр болсо 11ден 35 мүнөт өттү, 15 мүнөт жетишти болот, 10 мүнөт, анда эмесе 11ден 45 мүнөт өткөндө кайрадан ишин баштайбыз. Ага чейин тыныгып Ешке.